Ош шаарынын тургуну Майсара Зубина жыл сайын кыш мезгилине даярдыкты эртелеп жүргүзүү керек дейт. Айтымында көп кабаттуу үйдө жылуулук алуу үчүн жашоочулардын баарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ар биринин пикирин ортого салышат. Ушул көп кабаттуу үйдө 40 жыл жашаган Майсара апа жетишээрлик жылуулук алуу үчүн эскилиги жеткен тетиктерди алмаштырып, баарын жаңыладык дейт. Как поменяет вот эти трубы между домами, между квартирами, перекрытиями, то так будет хорошо. Трубы-то старые уже. Үйлөрдүн арасындагы куурлардан өйдө алмаштырып чыктык. Антпесе эскилиги жеткен, заң баскан жабдуулардын баары чирип баштады да. Темир болсо да заңдап жарабай калат экен. Азыр адамдар өздөрүнө жакшы шарт түзүп жашаганды жакшы көрүшөт. Көпчүлүгү макул болуп ушул иштерди жасап, азыр эми жылуулук жакшы берилип калды. А когда поменяешь трубы, все нормально будет греть, очень даже хорошо. Буга чейин жылуулук электр борборундагы буу казандарды кароодон өткөрүп даярдашты. Ошондой эле жылуулук жеткирип берүүчү магистралдык жана кварталдык түйүндөр жылуулук камсыздоо муниципалдык ишканасындагы 83 ооткана толугу менен даяр экендиги айтылды. Шаардагы ооруканалар, бала бакчалар, мектептер жана башка социалдык мекемелерде жылуулук алууга даяр экендигин айткан шаар бийлиги жылуулукка туташпай келген 40 жакын көп кабаттуу үйлөрдүн ээлери менен сүйлөшүүлөр жүрүп келгендигин белгилейт. Бүгүнкү күндө шаарда 650'нин тегерегинде көп кабаттуу үй болсо, ошонун 608'и бүгүнкү күндө жылуулук менен камсыздалган. Ал эми калган ошол 40 көп кабаттуу үйлөр, булар ошол Союз мезгилинен бери ошол жылуулук албаган, же болбосо ички системасы жок. Ошондой 2 кабаттуу, 3 кабаттуу баягындай эски үйлөр болуп эсептелинет да. Ага биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, бирок мисалы аны үйдүн ички системасын ошол эл тарабынан өздөрү жасаш керек болот да. Буга чейин шаар жетекчилиги Анар жана Кулатов Кичи райондорундагы от казандардын абалын текшерип чыккан. Жыйынтыгында жылуулук камсыздоо муниципалдык ишканасы тейлеген 83 от казан кышка даяр экендигин жеринен көрүп чыгышкан. Анар 1 от казаны Анар Кичи райондогу көп кабаттуу 19 үйдү жылуулук менен камсыздайт. Кулатовдагы от казан 28 үйдү жылуулук менен камсыз кылат. Анар микрорайонунда толугу менен биз электр отунда иштеген чоң от казан бүтүрүлдү. Андан сырткары көмүр отунда иштеген область төрөтканасынын от казаны толугу менен жаңыланып, жаңы салынды. Биз өзгө максат койгон элек, ушул ар жылы эскилиги жетип, жарак сабалы келип калган от казандарды жаңылоо боюнча. Алар толугу менен бүгүнкү күндө аларга да суу берилип, бүгүнкү күндө толугу менен даяр турат. Техникалык жактан алсак көйгөй жаралбайт деген ойдобуз. Ушул тапта жылуулук камсыздоо ишканасына караштуу отканаларга быйылкы жылытуу мезгилине керектелүүчү 13 000 тонна көмүр сатып алынып, кампаларга түшүрүлдү. Ал эми шаар ичинде 15 жерде көмүр сатуучу пункттар иштеп жатат. Сатуучулардын айтымында жылдан жылга жергиликтүү калктын кышка болгон даярдыгы эрте башталып, дөң баада көмүр сатып алгандардын саны көбөйүүдө. Жерде көмүрдүн баасы 400 сом тыйындан берип атабыз. Порттерлер бизден сатып алып кетти. Олар аяк бар канчадан сатып атат? Жакшы көмүр. Жакшы эле көмүр. Жакшы эле кетти. Мына турган жерден бир күндө 2-3 машина бошоп кетет. Жок дегенде 20 тоннадан келсе да, 30 тоннадан келсе да 60-70 тонна бир жерден кетет. Ош шаарын жылуулук менен камсыз кылуу үчүн жыл сайын мазут сатып алынат. Ошондой эле ушул тапта газ менен жылытуу үчүн да Газпром ишканасы менен келишим түзүлгөн. Адатта жылуулук Ош шаарына 15 ноябрдан 15 мартка чейин берилет. Бирок эгер абанын күндүзгү температурасы 5 күн бою +8ден төмөн болсо, шаар бийлигинин буйругу менен жылуулук бериле башташы мүмкүн. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.